Ушул долбоордун алкагында чаткал өрөөнүндө теплица курдуруп, теплицада жашылча өстүрүү убагытында окуу тренингтерди өткөнбүз. Мына буга чейин биринчи үрөөндөрдү даярдоо жана көчөт өстүрүү, экинчи окуубуз ушул жашылча өсүмдүктөрүн өстүрүү агротехникасы өтүлдү. Бүгүнкү күнү ушул жашылча өсүмдүктөрүнүн зыянкечтери, илдеттери, аларга каршы күрөшүү боюнча окуу тренинг өтүлүп, практически мына теплицаларды көрүп атабыз. Ушул убакка чейин өтүлгөн окуулардын результаты Кудайга шүгүр мына технологияны жакшы эле сакташыптыр. Мына ошол окуулардын жыйынтыгынын негизинде агротехниканы туура пайдаланышып, ушул чаткал өрөөнүндө теплицада жашылча мынакей бадыраң, помидор, болгарский, баклажан 4 түрүн эгишкен. Өзүнүн ушу жашоо турмушуна, күнүмдүк потребленияга негизи биздин долбоор туура тамактанууга эң зарыл болгон продукциялар бүгүн бышып, жетилип, мына болгарскийин, баклажанын жегишип атат. Помидор буйруса 15-20 күндө бул помидорлор дагы толугу менен быша баштайт. Бул чаткал өрөөнүндө ушунчалык деңгээлге жеткизгенде биз биринчиден ушу өзүбүздүн мүчөлөргө чоң ыраазычылык билдиребиз. Молодец, окугандай, билгенде аткарып келе атканына. Долбоордун ушу иши Кудайга шүгүр азыркы бүгүнкү күндө көрсөткүчтөр жакшы. Рахмат ушунчалык. Бизге ушу агрономдун чоң салымы болду. Чоң салымы дегеним биринчи башынан баштап эле жерди кандай обработка кылат. Ошондон баштап анан көчөттү кантип отургузат, урукту. Биз ошону эч сыртка отурусканда мындай эле көмүп коюп ошону күтүп атып убакыт өткөзөт экенбиз. Андай болбойт экен. Анын өзүнүн процедуралары бар экен. Сууга салат, аны чүпүрөккө оройт, ошентип барып өстүрүп, анан жерге жаткызат экен. Ошондо жакшы өзөт, тез өзөт. Андан кийин мынакей бүгүн эле зыянкечтери тууралуу сабак өттүк. Зыянкечтерге кантип чара көрүш керек. Мага айрыкча жакканы чеснок менен атомду перецти экөөнүн 200 граммдан аралаштырып мясорубкадан өткөзүп сууга куюп туруп ошону чачса эң сонун зыянкечтерге каршы күрөшүү болот экен. Ушул мага аябай жакты бүгүнкү сабакта.